ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بسم الله الرحمن الرحيم. Merimdүү, rayımdуу Allah Taala'nın ismi menen. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bütkül alamdardın jaratuuchusuna, tarbiyaloochusuna Allah Taala'ga çeksiz maktoolor jana alkışlar bolsun. Vessalatu vessalamu ala seyyidina ve habibina Muhammedinil Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga, anın үй бүлөсүнө, anın izin жолдоп келген sahabalardын barına Allah Taala'nın çeksiz mehrimi, ırayımı, jana salamdары bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi taala ve barakatuh. Urmattуу момун musulman bir tuğanım, ötkön sabagыбызda akidanın temalarını ötkön elek. Al эми бүгүнкү sabagыбызda akidanın dalillerini ötöbüz. Akidanın dalilleri kaysylar деген суроо пайда болот. Ma hiya adillatu ilmil akida. Ушул суроону доскага жазайлык. Ma hiya adillatu ilmil akida. Akida iliminin dalilleri kaysylar деген суроо пайда болот. Азыркы китептерде далилдер деп келтирилет. Эски китептерге назар сала турган болсок, белгилүү залкар алымыбыз Najmuddin Nasafi акида жөнүндө китеп жазып, аны Mutunul Aqaidin Nasafiya деп атаган. Ошол китепте Najmuddin Nasafi dalilдерде Asbabul ilmi lil halqi thalatha деп айткан. Бул эми эски китептерде далилди asbabul ilm деп аттаган. Мунун мааниси махлукаттардын илим алуу себептери үчөө дегени. Келиңиздер, урматтуу момун мусулман бир тууганым, Najmuddin Nasafi өзүнүн китебиндеги жазган sözdü biz dağı birgelikte жазайлык. Asbabul ilmi lil halqi thalatha. Halqi degeni mahluk. Mahluktardın ilim aluu, ilim үйрөнүү себептери үчөө деген. Бул кайсылар? Биринчиси al-havasus salima. Havas, hassa деген сөздүн көптүк саны болуп, сезүү органдары, мүчөлөрүнү билдирет. Салима дегенибиз соо, саламат дегени. 5 соо, саламат сезүү органдары же болбосо мүчөлөрү акиданын далилдеринин биринчиси болуп эсептелинет. Булар кайсылар дей турган болсоңуз, биринчиси көрүү сезим мүчөсү, экинчиси угуу сезим мүчөсү, үчүнчүсү таам татуу сезим мүчөсү, төртүнчүсү жит билүү сезим мүчөсү, бешинчиси дене сезимдер мүчөсү болуп эсептелинет. Демек Аллах Таала 5 соо, саламат сезим мүчөлөрүнү акиданын далилдеринин бирөөсү же болбосо илим алуу себептеринин бир себеби болуп эсептелинет экен.
Екіншісі әл-хабару садиқ. Анық, чын хабарға әл-хабару садиқ дейді. Хабару садиқ болса, өз учурунда екіге бөлінеді. Биринчisi хабарул мутаватир. Хабарул мутаватир дегенimiz эмне? Муну кандай түшүнсөк болот? Уламаларыбыздын кыскача анықтамасы төмөндөгүчө. Al-khabaru al-thabitu ala al-sinati qawmin la yutasawwaru tawatuhum alal-kadhibi. Bu ne degeni? Жалганга келишүү, алардын жалганга келишүүлөрү акылга сыйбас анык ишеничтүү кабарга мутаватир хабар деп айтабыз. Буну кандай түшүнөбүз? Башкача тактап айта турган болсок, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалардын жамааты пайгамбарыбыз айткан хадисти жамаат, сахабалардан болгон жамаат, табииндерден болгон жамаатка пайгамбарыбыздын айткан мутаватир хадисини аманат кылып өткөзүп беришкен. Андан кийинки урпак табииндердин жамааты, таба табииндердин жамаатына сахабалар кандай өткөзүп берген болсо, дал ошондой кылып, аманат кылып өткөзүп берген. Ушул нерсени мутаватир хадис деп айтабыз. Мутаватир хабар деп айтабыз. Мутаватир ал-хабару садиктин биринчи бөлүгү хабарул мутаватир. Курандагы хабарул мутаватир болуп эсептелинет. Экинчиси хабару Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. El-muayyidu bil-mu'cize. Bun manisi tankalarlı, acayip, keremettүү mucizalar menen koldoп kuvattanılgan paygambardın, elçinin aleyhisselamdın nesi? Habarı. Habaru Rasul öz uçurunda bul dağı iki bölüke bölünür. Habar-ı Rasul'un birinci bölüğü bu Habarullah. Allah Teala'nın habarı. İkinci bölüğü Habarul Melek. Bu degeni periştenin habarı. Şu nerseler Habar-ı Rasul el-muayyidu bil mucize. Peygamberlerde aleyhisselamlarda Allah Teala güç kuvvattaş üçün, koldoo maksatında Peygamberlarga ar türdүү mucizalardı Allah Teala bergen. Ошондуктан хабару садык экиге бөлүнөт. Биринчиси ал-мутаватир, хабарул мутаватир, экинчиси хабару расул al-muayyidu bil mucize. Ал эми үчүнчү илим алуунун себеби, мындайча айта турган болсок, башкача кылып айта турган болсок, акыйда илиминин үчүнчү далили бул акыл болуп эсептелинет. Ал-аклу. Эми жыйынтыктап айта турган болсок, акыйда илиминин далилдердин биринчиси al-хавасус салима, экинчиси хабару садык, үчүнчүсү al-аклу болуп эсептелинет. Эми урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул темадан акыйда илиминин далилдерден далилдери темасыны жыйынтыктап айта турган болсок, кандай пайдаларды алабыз деген суроо пайда болушу мүмкүн. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде төмөндөгүчө буйруйт. Аузу биллахи минешшейтаниррачим. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Таала Исра сүрөсүнүн 36 аятында төмөндөгүчөктө буйруйт. Эмне дейт? La taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bu ayetin manisi la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Özün anık bilbegen nerseni erçibe.
Anık bilbegen nerseni erçibe deydi. İnne sam'a, albette çındığında sama, kulak, vel basara, göz, vel fuada, jürek, dil. Bulardın bari suraluucu nerseler deydi. Allah Teala bir Kur'an-ı Kerim'de. Bul degendin manisi emne degeni? Akida ilmi ilimdin negizinde boluusu zarıl ekendigini basa belgiley turgan ilim. Akida iliminde bardık nerse ilimdin negizinde boluşu zarıl. Oşonduktan bul ayattın manisine kayta turgan bolsok, Allah Taala anık bilbegen nerseni erçibegin deydi. Anık bilbeysin mi? Bu nersege erçibegin deydi. İnne sama, göz, kulak, jana jürek. Bulardın bari surala turgan nerse. Kaçan? Kıyamat gününde. Allah Taala kıyamat gününde ey pendem, men sağa kulak berdim, göz berdim. Sezүү organdardı, müçölördü berdim. Men jaratkan mahlukatlarga nazar salıp, taamını tatıp körgönüngde, jitini jittaganыңda, kolуң менен кармап көргөнүңдө, кулагың менен ар түрдүү добушторду укканыңда, мен жөнүндө менин барлыгым жана менин жалгыздыгымды билип албадыңбы деп ар бир момун мусулманга суроо берет. Ошондо биз момун мусулмандар Allah'ım men kör elem, men kulağım ukpayt ele, tilim jok ele, murdum jit sezbeyt ele dep şıltoo ayta albayбыз da. Je bolboso men akılım jok ele dep şıltoo ayta albayбыз da. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир тууганым, акыйда илими илимдин негизинде болуусу зарыл. Ошондуктан илим өзү эмне деген нерсе? Илим уламаларыбыздын айтышынча İlim idrakul hakikati ala ma hiye aleyhi fil vaki. İdrakul hakikati, hakikatты bilүү, tanuu, түшүнүү деген маанide. Hakikat чындыгында hakikat кандай болгон болсо, ошондой деп билүү hakikatты, түшүнүү илим болуп эсептелинет. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир тууганым, келиңиздер ушул акыйданын далилдеrini Allah Taala bizge 5 soo salamat sezim müçölördü berdi. Ошондой эле Allah Taala bizge mutawatir habarlardı жиберди elçiler аркалуу. Ошондой эле пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'di жана башка пайгамбарларды таң каларлык мojизалар менен, укмуш мojизалар менен колдоп кубаттады, жана бизге акыл деген неаматты берди. Ушул нерселерди иштетип, жаратуучубузду таанып, жана жаратуучубузду тааныгандан кийин жаратуучубузга чыныгы кул болуп жашоого аракет кылайлык биргеликте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.